ойгонгондон баштап уктаганга чейин сөзсүз ойма келе турган болуп калышты да. Ар биринин беттери, эмоциялары, харизмаларычы. Кудай мага бир миссияны жүктөп аткандай болуп түшүндүм да. Бул балдар көрсө баягы аз камсыз болгон жакыр үй бүлөлөрдөн чогулган балдар экен. Анан апабыз деп аткан бул чоң жоопкерчилик мойнума илингенин билдим да. Анысына бардык кыргыз эли жакшы көрүп, аябай жакшы комментарийлерин жазып атышат да. Эй, барып кел, биз акча чогултуп беребиз. Же болбосо акча чогултуп аларды чакыралы деп. Мен жалгыз эле өзүм барып келгениме 1,5 миллион сомдой акча кетип кеткен да. Өзүм апам сунуштап калды. Аттиңайды дагы ырдабайсыңбы? Аябай сага жакшы отурат, мага жагат ушулар аябай деп. Саламатсыздарбы, урматтуу Медиа Ордо YouTube каналынын көрүүчүлөрү? Эфирде мен Нурсултан Тынчтыгулу. Бүгүн биздин студияда өзгөчө бир конок, акыркы учурда хит болуп жаткан Аттиңай чыгармасынын аткаруучусу жана ошондой эле Кыргызстандагы белгилүү эстрада жылдызы Гүлназ Чыныбек кызы эжебиз конок келип отуруп. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Жакшы келип олдуңузбу? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Чоң рахмат, жакшы. Алтын ай убактыңызды бөлүп келгениңизге биринчиден чоң рахмат. Анда эмесе сизге биринчи эле суроом мындай болсун. Акыркы учурларда шоу дүйнөсүндө эмне жаңылык болуп жатат? Жалпы элеби же мендеби? Бир сизде. Менде эме укпаган кыргыз калбады окшойт деп эле мактанып коеюн. Акыркы учурда менин жеке чыгармачылык дүйнөмдө болуп көрбөгөндөй күтүүсүз ушундай эбегейсиз десем да болуш керек. Анткени чынында мындай кыялданып да көргөн эмес экенмин да. Негизи бул чыгарманы аткарганда ошол Кыргызстандын ичи эле эмес, ошо четке чейин, чет жакка чейин, болгондагы Африкадан ушундай көңүл бөлүү болот деп ойлогон эмесмин. Ошон үчүн мындай азыркыга чейин мындай ишенип ишенбей, мээм аш кылып күтө элек да бул маалыматты. Айтып калдыңыз го мындай күткөн эмесмин депчи. Бирок сиздин буга чейин жолуксак кандай жакшы ырыңыздагы бир резонанс болуп, Кыргызстан боюнча тояштан түшпөй калган учурлар болгон да. Анан бул ырдын эми өзгөчөлүгү эмне болду сизге? Эмнеси менен жакты? Эгер жолуксак кандай жакшы менен салыштырган болсок, ал дагы бир өтө чоң масштабтуу мега хит чыгарма болду, элдин жүрөгүнөн орун тапкан. Анын айырмасы мен аны эч жакка жарыя кылып, мен ушуларды аткарып чыгайын деп атам деп жарыя кыла электе эле таркап кеткен хит болчу да ал. Анан ал Кыргызстандын ичине тарап, анан коңшу өлкөлөргө өзбекче которуп ырдагандар болду, казакчага которуп ырдагандар болду. Казакстандан бир канча бир топ ырчылар ырдады. Анын арасында ушу дүйнөнү багындырган Димаш ырчы бар эмес, Кудайбергенов. Анын ата-энеси дагы ушинтип отуруп ырдаганын көрүп кубандым. Кайрат Нуртастын апасы сторисине салып атты дегендей. Ал эми бул чыгарманын өзгөчөлүгү, айырмасы бул ошо бир гана жарыяладым, анан челлендж жарыяладым, анан бир гана ошо Кыргызстан эмес, ошол Африкага чейин жетип биринчи, анан ал аркылуу анан комментарийдин астын карасам, ошо Өзбекстандан салам, Казакстандан салам деп Азияга да таркаптыр да, ошол африкалык балдардын, руандалык балдардын себеби менен. Айырмасы ошондой болду. Эми ушул ырдын бир тарыхын көп биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн угармандарыңызга айта кетсеңиз. Автору ким, эң биринчи ким аткарды эле? Кантип аткарып калдым, Албетте бул ырдын менин аткарып калуу тарыхым мындай болду. Мындан 3-4 жыл мурун 2022-жылы мен өзүмдүн алгачкы жеке концертимди бергем спорт ордосунда. Анан жеке концерт берип атканда жаңы ырлар сөзсүз болуш керек да репертуарда. Тематикалык ырлар болуш керек. Ал кезде мен патриоттук сезимдеги ырым жок эле, ата-энеге арналган ырым жок эле. Ошол концертте бир канча концерттин продюсери Кенже эжемдин сунушу менен бир 5 жаңы ыр жазылган да. Анан ошолордун катарына өзүм апам сунуштап калды. Ошол Аттиңайды дагы ырдабайсыңбы? Аябай сага жакшы отурат, мага жагат ушул ыр аябай деп. Мага дагы жагат болчу. Бул кичинекей кезинде Динара Акылова эжекебиздин аткаруусунда угуп чоңойгонмун. Анда аябай эле кичинекей элем. Маанисин анча түшүнбөсөм да, ырдын аурасы жагат болчу да. Ушундай жашоону сүйүп ырдап аткандай, жашоого тойбой ырдап аткандай сезилчү да. Анан албетте апамдын сунушун дароо кабыл алып, анан Динара эжекеме чалып, номерин таап, уруксат сурасам, уруксат берди. Албетте ырдай кой алтыным деп. Анан уруксат алдым, бирок баягы түйшүк көп болуп кетет да концерттин астында. Ошол тематикалык ырларды даярдап атып, буга кезек келбей мындай убактым жетпей калды. Анан ошентип ал учурда калып кетти.
оюмда көңүлүмдө жүрө берди. Ушул 4 жыл бою жүрдү. Анан анын арасында башка чыгармалар жаралып атты, баягы өзүнүн убактысы келип жарала берет да өзү чыгармаларчы. Анан ушу акыркы учурларда баягы жайырларга кыттап кеттим да. Өмүр деген ырды артып калып чыктым. Жолуксак кандай жакшы, андан кийин жакшы адамдар, ушундай жайыр көп болуп кетти да. Анан мындай шаң тартуулай турган, позитив, мындай жашоону сүйүп жашай турган, ырдап атканда жыргай турган ырдагым келди да. Анан кайра ошо Аттиңайды эстедим. Ушунун убактысы келди окшойт деп. Анан бир күнү ушу жаңы стилде чыгып аткан ырларды талкуулап, Өктөм Сапар уулу агабыз экөөбүз сүйлөшүп калдык. Ушундай ушул чыгармага бир жаңы стиль таап бербейсизби? Мындай жыргап ырдай турган стиль каалап атам, бирок мындай точно кандай стиль экенин биле албай атам. Эми мен баягы профессионал музыкант эмесмин да, мен аткаруучумун. Анан ал агам көп аранжировка жазып жүрөт, ушундай шаңдуу ырлардын аранжировкасын. Анан макул деп, ал мага ошол эки стилде жибериптир. Болжол менен Черновой деп коебуз. Анан ошол сүйлөшүп атканда агай Өктөм Сапарұлы айтып калды, мунун автору негизи Кубик Калков деди. Анан Кубик Калков агабыздан дагы уруксат алып кой деп, Айпери Кубик кызы бар эмеспи кызы, ага байланышка чыктым. Ушундай ушуларды жаңылап, жаңы стилде аткарып чыгайын деп аттым эле. Мен өзүм кабарлашайынбы, же сен уруксат алып бересиңби десем, мен айтып көрөйүн деп, атасын айтып, анан кийин ырдай берсин деп уруксат бериптир. Ошентип анан аткарып калдым да. Эми ушул ырды сиз айтпадыңызбы? Биринчи угуп, анан кийин сөзүн кечиресиз. Сөзүн Оңолбек Соурбаев деген агабыз жазган экен. Ал бирок учурда раматылык болуп 20 жылдан ашык болуп калыптыр көз жумганына. Анан мен ушул ырды жаңылап чыкканда кызы мага Инстаграмдан жазып калды. Кандай сонун ушу атам өтүп кетсе дагы ырлары жаңыланып ырдалып атканда биз кубанычтабыз деп. Анан бирок сөз обону деп жазып койгон элем. Негизи бул ырды Динара Акулова эжекебиз Кубик Калков агабыз экөө ортосунан сунуш кылып, анан Кубик Калков агабыз сөзүндө оны да жазган экен башындачы. Анан эжекем берки Оңолбек Соурбаев агайыбыздын китебинен ушул куплеттерин ошол жактан алыптыр дагы, кайырмасын Кубик Калков агайыбыз жазган боюнча калтырыптыр да. Ал эми ушул ыр чыккандан кийин эми хит болду да. Өзгөчө жана Африкадагы көрөрмандарыңыз ырды хит кылгандан кийин ушул ырдын авторлору Динара Акулова эжебиз ошо реакция билдирдибизби? Ооба. Реакция билдиргенде эми Кубик Калков агайыбыз ошо аябай кайра ар аккаунттар чыгарып атат го, ошолордон бирөөнү салып дагы бир сыйра жакшы аткарып чыксың, стиль аткарган стилиң дагы аябай жакты, аткаруу чеберчилигиң жакты. Мээнет кылып ырды багып атасың, негизи ушундай мамиле кылыш керек, мээнетиң кайтып атат, мен кубанычтамын өркүнүңүзсүн деп батасын берди дагы бир жолу. Анан Динара Акулова эжекебиз менен да байланышып, ушул жаратуучуларды жана ушул мен аткарып калышыма себепкер болуп, аранжировкасын жазган ошо Өктөм Сапарұлы агабызды бардыгын чогулуп, чакында эми Ооза чарга чакырып, ыраазычылык билдирип коеюн деп атам, чогултуп туруп. Бардыгы макул болушту. Жакынкы күндөрү 2-3 күн ичинде ошол ишке ашат буйрса. Эми Африкадагы көрөрмандарыбыз тууралуу сүйлөшөйүкчү. Инстаграмдардан көрүп калдык, миллиондон ашык көрүүчүлөр топтолду. Биздин Гүлназ апабыз бизге келсе жакшы болот эле деп аябай бир бизге дагы мындай четтен караганда бир сыймыктанып болот экен да, себеби кыргыздын ыры кадимки Африкада жаңырып атса, казак туугандар да көрүп атат. Биринчиден бул жетишкендик менен жалпы эле кыргыз элин да куттуктайбыз менен кошо. Анан эми айтсаңыз, эми ушул Африкада көрөрмандарыңызга жолугуу оюңузда барбы? Оюмда, ниетимде, максатымда, планымда баарында бар, Кудай буйрса. Акыркы күндөр ушу ойгонгондон баштап уктаганга чейин сөзсүз оюма келе турган болуп калышты да. Ар биринин беттери, эмоциялары, харизмаларычы. Мага дагы негизи ачыгын айтканда башында баягы биз хайп деп коебуз го, ошондой сыяктуу гана чыгармачылыгымдагы бир хайп учур болуп атат. Бул эми 2-3 күндө тарап кетет деп ойлогом да. Ушундай бир мындай чыгармачылыкка эле байланыштырып койгом негизи башында. Анан 2-3 күн өткөндөн кийин ошентип сиз биздин апабызсыз мындан ары деп алардын кандай болуп ошол мектеп түптөлүп калган тарыхы менен таанышып, алар ар бир ошол жерде окуп аткан балдардын кичинекей өмүр баяны менен, негиздөөчүсүнүн өмүр баяны менен таанышканда мен түшүндүм, Кудай
мага бир миссияны жүктөп аткандай болуп түшүндүм да. Бул балдар көрсө баягы аз камсыз болгон жакыр үй бүлөлөрдөн чогулган, мүмкүнчүлүгү көп нерсеге жок, жашоодо мындай элементардуу билим алууга деле мүмкүнчүлүгү жок үй бүлөлөрдөн чогулган балдар экен. Анан апабыз деп аткан бул мындай башкача жүрөгүм элжиретти бир четинен чоң жоопкерчилик мойнума илингенин билдим да. Бул ушул боюнча эле булар менин ырым аткарып эле ушул боюнча калып кала турган окуя эмес экендигин мен буга олуттуу көз карашта карашым керек. Бул балдардын жашоосундагы бир доор, бир этап жана ошого мен өзүмдүн дагы салымымды болушунча аракет кылып кошушум керек экенин түшүндүм. Ошондой миссия артын улатканын түшүндүм. Алар ошо негиздөөчүсү Шема деген жигит менен сүйлөшүп атабыз да. Ал айтат, ал көрсө кичине кезинде кадимкидей эле жакшы колунда бардар үй бүлөдө чоңоюп келатып эле, анан жашоолорунда оош кыйыш болуп кетип, атасын бир жоопко тартылып, жашоосунан башка жака кирип кетип, анан кийин апасы менен бир туугандар менен көчөдө калышыптыр да. Эч нерсеси бардыгы жок калып. Анан ал кезде дейт, эми эптеп эле жан багып калышкан экен. Анан ушунчалык футбол менен бийге кызыгышып экен да, өзүчү Шема. Анан бирок мүмкүнчүлүгүм жок болчу дейт, ошол менен алектенгенге. Анан өзүм чоңоюп, мындай акча таап, жумуштар аткарып баштаган кезде азыр менде ошол кыялым жанданып, мендей тагдырга туш болуп калган, мүмкүнчүлүгү жок балдарды чогултуп, анан кийин ушундай академия түптөгөнбүз дейт да. Бул бир гана ошол бий аркылуу эмес, бий аркылуу дүйнөгө таанылганды каалашат экен. Шема болсо аларга окууну дагы, билим берүүнү дагы колго алып, ушундай ар кайсы жактан колдоо алып, анан кийин билим берүү жагын дагы өнүктүрүп атышыптыр да. Азыр кыялым дейт, ушундай чоң академия курсам. Менимче ошо имараттары жакшы эмес окшойт, жок окшойт, ушундай мектеп курсам деген кыялым бар дейт. Эми ал кыялымдын ишке ашышына канчалык деңгээлде мен жардам бере алам билбейм, бирок колуман келишинче ошол жагына да кайдыгер карабай, анын үстүнө баардык кыргыз эли жакшы көрүп, аябай жакшы комментарийлерин жазып атышат да. Эй, барып кел, биз акча чогултуп беребиз. Же болбосо акча чогултуп аларды чакыралы деп. Кудай буйрса, ошол максаттар ишке ашса, мен барып алар менен көрүшүп, кайра алар келип, Кыргызстанда аябай көргүлөрү келип атат. Ушунчалык таасирленип, буйрса алардын жашоосундагы, балалыгындагы жакшы көз ирмемдерге себепкер болуп калууга аракет кылып атам азыр. Соң эже, ниетиңизди Кудай кабыл кылсын. Эми спонсордоп калбадыңызбы? Эми ака барып келүү дагы өзүнчө бир каражат, аларды тосуп алуу да өзүнчө каражат. Сизге бир түз байланышка чыгып, мен спонсор болуп берем, каржылап берем, барып кел деген бир патриот адамдар чыктыбы? Чыкты. Кудайдын кубалы сыйынсын дейт, чыкты. Мен бул окуя мындай менин жашоомдо дагы мындай жакшылык, же болбосо жакшы адамдар баары дүйнөнү сактап турат дегенге дагы бир сыйра тастыкталып атат өзүм үчүн дагычы. Ишенет болчумун ошол нерсеге, ошо ишенимиме дагы бир жолу тастыктоо келип атат да. Бир Оштон бир туркомпания чыкты, сен барып келишиңди камсыздап берем, биздин туркомпаниянын рекламындай бартер деп коебуз го, ошондой деп. Андан кийин мен таң калганым, дагы бир кыргыздын күчтүү айымы байланышка чыгып, бул ушу сен долбоор кылып жаз дейт, баштан аяк. Сен барып келгениң, мен ал жака барып клип да тартып келейин атам, ушу аттың айгачы, Кудай буйрса. Анан ошол командаңды жаз, анан ниет кылып атабыз да, биз алар менен сүйлөшүп, Кудай буйрса ошол клипти чыгарып, элге бир сыйра тартып алгандан кийин, анан аларды бул жака чакырып, биргеликте концерт койсок деп да ниет кылып атабыз да. Анан ошолордун баардыгын жаз дейт да. Жазып, смета деп коет го, долбоор катары кагазга түшүрүп, анан кел экөөбүз талкуулайбыз. Ошонун чоң долбоорун эми алар жок дегенде 15 келишет да. Мен жалгыз эле өзүм барып келгениме 1,5 миллион сомдой акча кетет экен да. Анан эми элестеткиле, алардан 15 келсе, ошончодон 15 эсе көп расход кетет. Алар бул жака келгенде жашаганы, тамак ашы, ары бери жүргөндөрү, келгенде дагы Кыргызстандын баарын кыдыртып көрсөтөлү деп ушунчалык ал эженин дагы мээрим төгүп калыптыр да. Ошо балдаргачы бул жөнүндөн болбой атат, мындай сен жакшылап көңүл бөл, байка, мен дагы жардам берейин дейт. Ал болсо биздин чөйрөбүзгө такыр тиешеси жок эле, жеке ишкер айым.
мындай ошондой колдоп берейин ушул долбооруңу деп аябай мени таң калтырды. Азыр ошол командабыз менен биз ошо долбоорду жазып атабыз. Бирок бул бир эле адам же эки адамдын чечими менен ишке аша турган нерсе эмес экен да. Бул мамлекеттик деңгээлде киришиш керек экен. Себеби биздин ал жака барганыбызга виза оңой эле экен. Алардын бул жака келген визасы мамлекеттик деңгээлде чечиле турган экен. Айрым учурларда да отказдай болуп калат экен да. Ошон үчүн Кудай буйруса, Кудай насип кылса, ушул бул жакты бир иреттеп, жөндөп алгандан кийин ушул жогорку министрлик, Маданият министрлигине Кудай буйруса, Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте ошолорго барып, кайрылып, эми канчалык деңгээлде алар мындай долбоорду колдобойт экен менде кабар жок. Менде биринчи жолу болуп атат да. Буга чейинки иш-чараларым болгону Кыргызстандын ичинде болгон үчүн мындай болгон эмес. Ошону аракет кылып көрөйүн деп атам. Анын азыр дагы бир аз дүйнө тынчтанбай кыжаат кылып атат. Болсо дароо эле учуп кетмекмин да. Ошондой иш, ошол бир аз ошондон чочулап турам. Бирок барып келем деп планды койдук, бекиттик азырынча, бирок числолору так белгилене элек. Эми Африкадагы туугандар менен сиздин бир балдарым. Балдарыңыз менен бир жагымдуу клипти көрөрмандар күтүп калайык анда биз дагы буйруса. Эми акыркы учурларда сиздин эстрададан дагы сырткары бир экинчи талантыңызга бир күбө болуп турабыз. Бул алып баруучулук деп өзгөчө жанагы биз жолуктук программасында. Эми ушул тууралуу айта кетсеңиз, кантип барып калдыңыз ал жерге? Ким сунуш кылды сизге? Рахмат. Негизи мен өзүм дипломдоо кесибим боюнча журналистмин да. Ырчы эмесмин ал жактан. Искусствону бүткөн эмесмин, журналистика бөлүмүн бүткөм. 5 жылдык билимим бар жогорку. Анан өзүм кесибим боюнча да иштегем, анан кийин ырчы болуп кеткем да. Анын сыңарында мен өзүм негизи жүрөгүмдө багып жүргөм. Убактысы келсе, ошол кесибимди да кошо ала кетсем, өзүмдүн бир жеке автордук долбоорум болсо деп. Анан ошол мурда ырчы болгонго чейин мен ошо НТС телеканалында да, бул НТС телеканалынын түштүк аймактык кабарчысы болуп иштегем 1 жыл. Жаңылыктарда ал жамаат менен таанышмын. Ош, Жалал Абад, Баткен боюнча жаңылыктарды чалдырып, күндө жаңылык жиберип турчумун, сюжет жасапчы. Анан жетекчилиги менен жакшы мамиледе калганбыз, ошондон улам. Анан ошо жетекчилиги тарабынан сунуш болду, ушул биз жолуктук алып барчу болсоң кандай болот деп. Ага чейин Канат Шабданбеков менен Анжелика экөө алып барышчу да. Анан ошо Анжеликанын ордуна ал башка долбоор менен кеткен атат дедиле. Анан макул болдум. Анан алып барып баштадым, бир байкайлы колуман келеби, келбейби, мен көптөн бери алып бара элекмин деп. Анан биринчи, экинчи сезондо Анжеликалар алып барды. Мен 3-чү сезондон баштап, азыр уже 6-чы сезон болуп да. Ошондон бери алып баруучу болуп атам. Жакшы, анын дагы өзүнүн чоң аудиториясы, көрөрмандары бар экен. Анан учурдагы YouTube аркылуу ушундай тез чыгып турган, анан сааты узак, хронометражы узун да 1 саат, 1,5 саатка чейин. Бир жумада 2ден чыгып атса дагы, мындай ар бири жок дегенде 100-150 миң көрүүдөн жогору чогултат экен да. Бул өтө жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Мисалы бир айда бир чыкпайт, жумасына 2ден чыгат, бирок бардыгынын просмотрлары жакшы. Андан сырткары эл аралап жүрөбүз да, биз көп ушу концерт коюп, чет жака Россияга барсам, ал жактан дагы келишет. Тойлорго барсам, ал жактан аталар, апалар же жаштар келип, ушу биз жолуктуктун көрөрмандары экен да, келип теги катышуучуна айтып койбойсуң мындай болсун деп урушкандар болот. Айтып кой, мындай жашына болсун деп. Же болсо тескеринче ушул экөөүнө аябай менен кыжаат болуп атам, эртерээк баш кошсо болот эле деп. Мындай чын дили менен, чын жүрөгүнөн кабыл алган көрөрмандары көп экен да. Ошон үчүн убактымды бөлүп, колуман келишинче жакшы мамиле менен алып барганга аракет кылып атам. Негизи эле ушул алып баруучулук тармак, журналистика тармагы, ырчылык, эстрада ырчылык тармактан кандай өзгөчөлүктөр бар экен сиз байкаган? Экөөнүн айырмасы өтө чоң. Негизинде мен эми эки кесиптен аркалап көргөн адам катары. Мисалы, журналисттик тармакта каражат тарабынан өзүңөр билесиңер да. Мындай олуттуу бир чоң долбоорлорго спонсорлор эле чыкпаса, жеке алып баруучу болсоң, айлыкка эле байланып каласың да. Мен дагы ошол журналистиканы эле аркалайм деген оюм бар болчу негизи. Анан бирок айлык менен мындай көп чоң кыялдарыма жете албайт экенин байкап калып, анан чет жака иштеген кетип калгам да. Ал кезде 10 000 сом айлык алчу элем. Анан четке
үй алганга максат кылып, бул айлык менен үй ала албайт экенмин деп, баары иштеп келип үй алып, анан ырчылыкка киришкем да. Болсо болуп кетет, болбосо болбой калат депчи. Анын сыңарындай ошол жагынан айырмасы бар. Ал эми ишкерлик, мындай ишмердүүлүгү боюнча журналистикада көбүнчө бир жерде эле иш кыласың, же болбосо ошол аймактан чыкпайсың да. Ал эми эмеде ырчылыкта болсо мындай чек жок да. Ар жака барасың, анан көп жашооңдун көп бөлүгү, 1/3 бөлүгү деп койсом болот, кээде жарым эле жолдо өтүп аткандай сезилет экен да ырчылыкта. Ошол айырмачылыктарын байкадым. Анда Гүлназ сизге мындай суроо болсун, эми чыгармачылыктан сырткары бир өзгөчө суроолор бергим келип отурат. Өзүңүзгө жаккан, баалаган 3 сыпатыңызды айта кетсеңиз. Жана 3 терс сыпатыңыз. Өзүмдөгүбү? Ооба, өзүңүздөгү. Мактасам кандай болуп калат экен. Өзүмө эң жаккан сапатым бул ар дайым мындай жашоодо кандай кырдаал болбосун, ошол позитив менен караганга аракет кылам. Ошол сапатым жагат жана көп ийгиликтерге жетелейт мени. Анан ишенимим, жакшы нерсеге ишенимим эч качан жоголбойт да. Жада калса, жашоодо жакшы эмес нерселер болуп калса дагы жагдайлар, андан да жакшы нерсени таап чыкканга аракет кылам. Да 3-чү сапатым не деп койсом экен? Жакшы адаммын да негизи. Ошондой деп койсо дагы болот. Эми жакпаган сапаттар болсо, жалкоомун. Көп уктайм, жалкоомун. Ушул сапатыман жабыркап калган учурлар болот. Кээде ойлоп калам, ушул сапаттарым жок болгондо мындан да чоң ийгиликтерге жетмек болсом керек деп. Анан айрым учурда капаланып калган учурлар болуп калат. Бирок аны эч ким билбей калат да, көрбөй калат. Капа болуп калам. Ишенчектигимдин айынан көп капа болуп калам. Андан сырткары дагы эмне? Башка жаман эле сапатым жок окшойт. Демек, сыртыңыздан күлүп, ичиңизден кайгырган учурлар көп болот экен сизде деле, Болот, албетте. Анткени биз сизди сыртыңыздан көргөндө ар дайым күлгөн абалда. Болгону мен ал капаланган учурумду эч жака чыгарбайм, көрсөтпөйм, эч кимге да, жакындарыма да көбүнчө көрсөтпөйм. Эми үйрөнүп баштадым, мындай бөлүшсө болот деген, курбуларым менен, бир туугандарым менен эми мындай жеңилдеш үчүн бөлүшкөн учурлар болуп калат. Бирок ошо алсыз, же болбосо капаланган учурларымды өзүм жалгыз жеңгенге аракет кылам да, мындай көрсөтпөйм, айтпайм дагы. Ошол сырдаша турган, өзүңүздүн ичиңиздеги муң кайгыны айта турган жакын досуңуз барбы? Бар. Эстрада жаатындабы же? Жок, эстрада жаатында. Демек биз тааныбайбыз. Ооба, мен Инстаграмда катталуучуларым тааныйт. Такыр чыгармачылыкка тиешеси жок, 2 курбум бар, бири Бишкекте, бири Москвада учурда. Бир Москвадагы Фируза деген курбум менен 20 жыл болуп калды курбу болгонубузга. А берки Бишкектеги Алина деген курбум менен достошконубузга 4-5 жыл болуп калайын деп калды окшойт. Ошолор менен сырдашам. Эми эстрада жаатында, шоу бизнесте жакшы мамиледен бар мени, бирок тегизинде өтө жүрөгүм ачып сырдашып. Тиги 2 курбуңузга караганда, эстрада эми бул жерде шоу дүйнөдө анчалык деле дос болбойт чыгар. Көңүлгө жакын тутканчы? Жо достошкондор бар. Мен Данияр менен жакшы сүйлөшөм, жакшы сырдашам, кеңеш сурайм көбүнчө. Анан бирок эми баары бир кыздарга көбүрөөк айтасың да сырларыңы дегендей. Эми алдыда боло турган бир өзүңүздү кай тараптан көргөндү каалайсыз? Ырчылык тараптанбы? Же алдыда өзүңүздү 5-10 жылда кандай айым катары элестетесиз? Мен ушул ырчылык, анан алып баруучулуктан сырткары мен айрым учурда байкап калам, бир миссия артылган сыяктуучу. Мен мындай адамдардын жашоосунун жакшы жакка бурулушуна себепкер болгум келет да. Ошону көп байкап калам. Ошол жаатта да көп кеңеш сурашат да. Анан ошону эми азыр мындай жеке эле учурлар болуп калат да. Ошону бир кандайдыр бир масштабтуу деңгээлге чыгаргым келет. Ошол тараптан көргүм. Анда сизге эркин микрофон берердин алдында биз дагы бир каалоо тилек айтып коелук. Ар дайым ошол өзүңүздөрдүн угармандарыңыздарды, кыргыз музыка дүйнөсүнүн көрүүчүлөрүн, кыргыз музыкасына салым кошуп жатканыңызга сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин бөксөбүздү толтурган, ошентип кыргыздын маданиятын дүйнөгө жайылткан чыгармаларды аткарышыңызга биз тилектешпиз. Чоң рахмат эфирге
эфириңер үчүн ыраазычылык. Негизи жашоодо ар кандай кырдаал учурлар болот, бирок журналисттер жана ушундай теле берүүлөр негизи көпүрөсүздөр да ошол капачылыктан суруп чыккан учурлар болуп калат. Ошондой себепкер болуп жүрөңүздөр сиздер дагы. Ал эми жалпы көрөрмандарга эң биринчи тынчтык тилейм. Биздин элибизге, жерибизге көз арткандар болбосун, өзүбүзгө кут кылсын. Ар дайым ушундай тынчтык, ачык асман астында өзүбүздүн турмушубузду, тиричилигибизди, ушундай тынч жашообузду сүрүп жүрө берели. Анан жакшылыктар көп болсун элибизде, жерибизде. Анын арасында ушундай ар бир ушул бүгүн бизди көрүп аткан ар бир көрөрмандын жүрөгүнүн түпкүрүндө кандай каалоо тилек же болбосо ниеттер болсо өз үчүн ошолордун баардыгы ишке ашканды жараткан сиздерге насип этсин. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Сиздер менен жалаң жакшы күндөрдө жүз көрүшүп жүргөнү насип этсин. Анан бизди дагы акмалап туруңуздар. Кудай насип кылса, Африкалык балдарыма аман эсен жетип алсам, ал жактан да сиздерге салам жолдогонду насип этсин.